Урматтуу менин катталуучуларым, урматтуу достор, бир туугандар, кутман, кечиңиздер менен кезектеги биздин түз эфирибиз дагы Кудай бурса башталды. Акырына кире бериңиздер. 8 мүнөт кичине кечип калдым. Акырына кире бериңиздер. Күтүп аткандар. Бул эфир менен тааныштарыңыздар менен да бөлүшүп койсоңуздар болот. Кире бериңиздер, бир аз убакыт күтөлүк. Эфир башталардын алдында сөзсүз бир срочный звонок болот да. Эч ким звонить этпейт 8-ге чейин. 8 болгондо баштайын десең эле бир звонить этет да. Эгер ага жооп берип койбосоңуз, кечке звонить этет. Ошон үчүн жооп берип коеюн дедим да. Молодцы, 45 киши сразу. Даже 50 уже. Молодцы, рахмат. Рахмат менин эфиримди күтүп отурганыңыздар үчүн. Терең ыраазычылык билдиремин. Молодцы, 50дөн да ашты. Дагы бир аз коелук. Кайсы жактан чыгып жатасыздар? Жазып койсоңуздар, ошону да карап коелук. Кайсы жактан бизге эфирге көбүрөөк чыгышат экен? Ким кайдан чыгып атат? Бир 5 мүнөт убакыт учурашууга берелик, Ровно 1 саат болот эфир. Кутман Гейдж, рахмат. Саламатсызбы? Кутман кечиңиздер менен рахмат. Саламат. Назира Кожобекова. Назира, саламатсыңбы? Жумагулова. Саламатсыңарбы? Саламатсыңар жакшы көрөсүзбү? Жакшы, Чолпон. Бешенбаева, рахмат. Чолпон жакшы, рахмат. Өзүң да кандайсың? Саламат же Назгүл. Рахмат, Назгүл. Салам алейкум. Италиядан чыгып жатам. Ой, Италияга бизден салам. Силерге да салам. Алла силерге жардам берип жүрсүн, ошол жакта. Аллага аманат деп коет го, Аман жүргүлө, алыста жүргөндөр. Жалал-Абад, салам Жалал-Абадтан. Токмокко. Жолпон мен Кадамжайдан дейт. Имарова, Кадамжайга да салам бизден. Саламатсыз, сөздөрүңүз керемет дейт. Рахмат, Мукара. Алла разы болсун. Кутман Гейч, Гүлнара Розбекова, Бишкектен. Абасова Нуржан, кандай сайланычы? Жакшы, Кудайга рахмат. Саламатсыздар. Мен Бермет, Бишкектен. Рахмат, Бермет. Саламат, оштон чыгып атам. Кухняда идиш жууганча коюп атам. Молодец. Бишкектен Оптомдордой Орозгүл. Саламатсыз, мен Турциядан Анталия. Молодец. Турцияга да салам бизден, Анталияга. Саламат, мен Токтогулдан эжекке дейт. Рахмат. Токтогулга да салам. Нуржан Бишкекке салам. Өзгөн. Мен Өзгөнгө жашаган билесиңер, Өзгөндүн Куршап айылында жашап кеткенбиз. Биз жолдошум экөөбүз мектепте иштегенбиз. Өзгөнгө да салам. Бекер сабактарыңыз көрөм, аябай күтүп аткан. Мен Токмоктон дейт. Рахмат, Роза Абдрахманова. Рахмат, Бапамахали дейт. Эркенгүл. Карабалтага да салам бизден. Зат Кутман Гейч, саламат, Бишкек кешектерин баарына салам. Сакталат эфир. Лейлектен, Жалал-Абадтан баарыңарга салам. Сокулук, молодцы, Токтогул. Сизди сагындым дейт. Сапаркүл. Мен да сагындым. Рахмат. Анталиядан чоң салам. Назира. Бүгүнкү тема Атене боюнча Ысык көлдөн салам. Ысык көлгө да салам. Мен жаңы эле келдим, кече Ысык көлдөн 3 күн болдум. Астанага салам бизден дагы. Жакшы, молодцы. Бардыңарга молодцы. 86 киши болуп, 90 киши болуп кеттир. Молодцы. Бардыңызга терең ыраазычылык. Урматтуу бүгүнкү биздин түз эфирдин катышчылары, урматтуу достор, бир туугандар, Кудай бурса биз эфирибизди баштайбыз. Биздин баягы эле, биздин аябай эң жакшы актуалдуу темаларыбыз. Рахмат, огоньдоруңарга, огонёкторуңарга, лайктарыңарга, баарына тең чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Биздин аябай өтө актуалдуу баягы менин эң негизги темаларым бири бул ата-эне боюнча, таарынуу боюнча. Мен бүгүн дагы сиздер менен бир кейстерди бөлүшөйүн деп чечтим. Анан дагы бир сиздерге реклама айтып коеюнчу. Ушу
биздин рекламалардын баарын көргөндөн кийин бизге дагы бир менин мындай катталуучумдай десем болот го. Катталуучум салып атат да. Өзү талас жергесинен болот экен. 4 баласы бар экен. Аялы ажырашып кеткен экен, бирок 3 эркек, 1 кыз бар экен. Анан бирок балдарын өзү багат экен. Үйдө эркек да жок, кыз да жок. Бир үйлөдө болгон эле бир эле бала экен, бир эркек бала экен. Өзү 35 жаштамы дейби же 40 жаштамы, 40ка чейин где-то ушундай. Балдары мектеп жашында экен азыр. Анан ошо 3 баласын ата-энесин өзү багат экен. Ошондуктан эгерде ошо үй бүлө курганга, үй бүлө серьезный үй бүлө куруш үчүн анан өзү намаз окуган жигит экен, мечитке барып сабак баягы медреседе да окуйт экен азыр. Данное время балдары да барып турат экен. Мындай жакшы семья окшойт, менимче айтышына карагандачы. Мындай ыймандуу семья экен да. Анан ошол мындай үй бүлө куруу үчүн ушундай кыз келиндерди айтып коюңуз деп сурам деле. Аманатын айтып коеюнчу азыр мен силерге. Эгерде кааласаңыздар, тааныштарыңыздар болуп калса, балким же өзүңүздөр ушундай үй бүлө курайын деген ойлоруңар барбы? Ошо 4 баланы багыш керек да. Анан ата-эне менен чогуу жашаш керек. Үй жайы, мал жайы, оокат жайын бар тың экен. Анан ошондой бир намаз окуган дейт, мындай ыймандуу дейт, ата-энеге жакшы мамиле кыла турган, балага жакшы мамиле кыла турган адам керек дейт. Бурул саламатсыңбы, кандайсың? Бурул Таластан салам, Турсадан салам. Айзада Алымбекова. Дагы бир сыра карап коеюн, биякта. Жакшы. 106 киши болуп кетти. Рахмат, малатсы. Ошондон үй бүлө курганга кыз келиндер болуп калса, мага байлашсаңыздар, мен ал кишинин номерин берип коем. Анан өзүңүздөр байкаштап көрөсүздөр. Мен аманатты айтып коеюн, тарта суранган болчу. Анан ушундай баягы биз бирөө себепкер болуп, балким чындыгында бир үй бүлөнүн багы ачылып, балдардын да багы ачылып, ата-энеге дагы жакшы келин туш келип калса жаман эмес, Биз ошол болуп атпайбы, биздин максатыбыз ошондой болуп атпайбы? Мындай үй бүлөнү бекемдейли деп атабыз, ата-эне менен баланын ортосунда мамилени бекемдейли деп атабыз. Эр менен аялынын ортосундагы немесин бекемдейли деп атабыз. Рахмат, Разак Шарна салам деп атат Муктар Барайкан. Саламат. Азыр айтып беремин. Эми мындай, мен азыр ата-эне боюнча айтып берейин, анан суроолоруңар болсо кичинен кое тургула, Мен суроолорду берип баштагыла дегенде, анан суроо берип баштаңыздар. Анан дагы мен азыр айтып кете турган, мен пока унута электе, дагы аябай көп убакыт кетип калат экен да. Рахмат айтпы. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Жакшы тилектериңер үчүн. Урматтуу достор, бир туугандар, азыр эфирди бүткөндөн кийин эле мага суроо берейин деп ойлогондор бар экен, жеке консультация жазылам дегендер бар экен. Ана бизде акция болуп турган дайыма 1000 сомдук сабагыбыз бар, ал 20 сабак. Жашоомду жаңы барактан баштаймын деген сабакта, ал деген 10 000 сомдук сабак, 1 ай окуйсуңар, онлайн Instagram баракчада болот, жабык, каалаган убагыңарда ачып эле окуй бересиңер да, даяр сабактар. Ошол сабакка катышам дегендер болсо, азыр телефондоруңарды бул жакка калтырып, өзүңөрдүн номериңерди эле калтырып койсоңор, биздин менеджер кыздарыбыз, биякта азыр отурушат менеджер кыздарыбыз, алар сиздердин номерлериңизге чалышат. Сизге айтып бүт бардык баягы маалыматтардын баарын беришет да. Ошондуктан ошол 1000 сомдук сабак, ал аябай күчтүү сабак да. Ал ошол 1000 сомдук сабакчы миңдеген адамдардын тагдырын өзгөртүп, жашоосун өзгөрттү да. Ошондуктан ошол сабактан вообще баштасаңар, ошол именно ошол сабактан баштасаңар, менин андан аркы көздөй сабагымды силер түшүнүп кеткенге оңойраак болот да. А так менде аябай глубокий сабактарда, аябай терең сабактарда, көп сабактарды мындай ошолордон баштабасаңар, биле албай каласыңар, түшүнө албай каласыңар, кичине оорураак болуп калат да. Ошондуктан урматтуу достор, эми деле калчылдап атат чурда. Столум калчылдап атат, эмне калчылдап атат? Ошондуктан урматтуу достор, ошол сабактарыма вообще киргенге жазылганга аракет кылыңыздар, 1000 сомдук сабакка. Анан 1000 сомго даже мен азыр айтайын силерге. 1000 сомго 2 киши катталсаңар болот. Бүгүн силерге дагы аябай. Мен иногда ушундай бир баягы расшедрилась да сегодня. Баягы эме бир жакшы настроение болгон күнү. Ушундай жакшы акцияларды кылып турам да. Давайте бүгүнкү мына ушул эфирге катышкандардын баарына, кыздар, менеджер кыздар угуп атасыздар, баарыбыз деп айтып койгончу бияка,
ушу бүгүнкү түз эфирге катышып жаткан могу эле 100дөн ашык адам отурат, 110 киши болду уже. Ушу 110 кишиге 1000 сомдук сабакка 2 адам катталсын. 1000 сом саласыңар дагы 2 адам катталасыңар. Ошондо 500 сомдон болуп калат, Бирок 500 сом салбайсыңар. Именно 1000 сом саласыңар, аны 2 адам катталасыңар. Давайте ушундай кылалык. Силерге дагы бүгүн дагы ушунчалык акция кылып берейинчи. Ал аякта дегенде кандай максат коюш керек, кантип кыялданыш керек, кантип тек менен байланыш керек, кантип таарынычты кетириш керек, кантип аялдык эркектик энергияны оңдош керек. Сөз деген эмне экен, анын күчү кандай экен, ойдун күчү кандай экен, вибрация термелүү деген эмне экен, кантип биз депрессиядан чыгышыбыз керек экен. Даже представляете, бизнести кантип кылабыз деген, бизнес деген эмне деген сөз бар. Деме тема бар. Мына ушундай өтө күчтүү, ал силер ал темаларды уккандан кийинчи вообще мындай восторге болосуңар да, восторге. Анча-мынча крылья появится. Монтип канатыңар байлап муунуп каласыңар элечи. Мына ушундай өтө күчтүү сабактар. Ошондуктан мына ушул сабактан баштаңыздар, Ушул сабактан баштасаңыздар, анан менин темаларым эмне экен, кандай темада мен сабак өтөт экенин ошону түшүнөсүңөр да. Молодцы, уже неме калтырып атышат. Саламатсызбы же, кандайсыз, жаман эсен соо саламат жүрөсүз. Белиңизге чоң рахмат. Рахмат Жумагүл, абдан чоң рахмат. Реклама кылып эле сүйлөй бересизби дейт. Реклама, обязательно реклама керек да. Обязательно, советова. Реклама болбосо болбойт да. Мен айтпасам ким айтат анан? Туурабы? Мен айтышым керек да. Мен айтпасам силер билбейсиңер да. Мисалы үчүн 10 000 сомдук сабакты 1000 сом кылып атканыбызды силер кайдан билесиңер? Мен айта албай айтпасам. Кайдан угасыңар? Обязательно айтабыз. Реклама болбосо болбойт да. Мындай эме сабыр деген бар го. Калтыра бергиле. Молодцы. Жакшы, сонун Мираида, сонун. Ден соолук иштер баары жакшы. Эми ошо биздин бүгүнкү темабыздын баары тең ошол сабактарда бар да. Ошол сабактан да кеңириге окуйсуңар. Номерлериңиздерди калтыра бериңиздер. Анан убакыт аз болуп калат экенде калтыра албай калат экенсиздер. Эми урматтуу бир туугандар, ата-энеге таарыныч боюнча мен какыршап, ырдап, күнү түнү менен болгон эфирлерди, жүздөгөн эфирлерди ошол ата-энеге болгон мамиле, ата-энеге болгон таарыныч, кайната кайнене менен болгон мамиле, келин менен болгон мамиле, анан эмне дагы туугандар, бир туугандар менен болгон мамиле, кайындар менен болгон мамиле деп ушинтип эле какшап келатам да. Ушинтип эле какшап келатам. Рахмат Калиман, мен дагы кубанычтамын. Анан эми мындай бизде жашоодо мага айма көп мындай маселе менен кайрылышат да. Ал кайрылган теманын баары эле мындай да. Эже акчам жок болуп атат. Эже менин деген банкрот болуп калдым. Алена эже мен ажырашкан атам. Мен ооруп калдым. Мен карыздан чыга албай атам. Мен депрессия болуп атам. Мен стресс болуп атам. Мына ушундай да, мына ушул эле теманын тегерегинде да. Анан башка мындай мага деген жашоосу жакшы болгондор жазбайт да, туурабы? Жашоосу жакшы болгондорго менин вообще керегим жок. Алар менин сабактарымды окубайт. Баягы только проблемасы барлар, жашоосунда кыйналып аткандар, ошолор гана анан мага кайрылып атышат да, туурабы? Анан ошол проблеманын баарын эле башталышы келип туруп эле көзүмдү жумуп эле айта берсем болот да. Мен эмне проблема менен келдим? Карыз менен, караш ата-эне менен иштеш керек экен. Эмне проблема менен келдиң? Тиги кредит болуп атам, ата-эне менен иштеш керек экен. Эмне проблема менен келдиң? Күйөөм менен урушуп атам, ажырашып атам. Мен караш ата-энең менен иштеш керек. Кыскасы, сиздин мага келген проблемаларыңыздын бүт бардыгы тең, почти 90-95% только ата-энеңиз менен гана байланыштуу. Ошону урматтуу достор, ошону унутпаңыздар. Анан мынтип ойлоп айтышат да мага, күйөөм менен келбедим беле, күйөөмдүн проблемасы чегелеп келбедим беле. А сиз эмне мага ата-энең деп айтып атасыңар? Потому что ата-энеден башталат. Жакшы, молодцы. Биринчи жолу келип жаткандарга дагы аябай кубанычтамын. Кош келиңиздер. Болот апаңыз менен, ооба болот. Сонун болот. Апаларыңарга, мисалы үчүн ар бириңиздер алып туруп, апаларыңарга мисалы үчүн 1000 сом эмне? 1000 сомду бир эле обед кылып коюп атпайбызбы? Туурабы? 1000 сомго сатып алыңыз дагы, эжеңизге подарка кылып коюңуз, сиңдиңизге подарка кылыңыз, подружкаларга подарка кылыңыз, кыздарыңызга подарка кылыңыз, апаларыңызга подарка кылып коюңуз. 500 сом подарка кылып коюңуз да, туурабы? Калгандарга өзүңүздөр окуй бересиздер. Анан эми
ата эне менен болгон тааныш мындай бала кезде мындай билебиз да, мен мынтип сурайм да, ата менен мисалы үчүн акча жок деген да, акча жок, акчанын такыр берекеси жок, акча таап элатам, бирок канча жыл болду, бир акча чогулта албай атам. Мен акча тапканда эле бирдеме бырчык тешиктерим баары даяр болуп турат. Мен акча тапканда эле уже мен акчама мындай иш бар дейт да, мына мен акча таптым бүттү, бир өлгөнгө барыш керек болуп калат, бирөө ооруп калат, бирөөнүн ашын бериш керек, бирөөнүн 40-ын бериш керек, бирөөнүн үй бүлеги болуп калат, бирөө балалуу болуптур, бирөө үйгө тойго кириптир деген сыяктуу элечи. А биз айтып коебуз го, мен тиги ырас болуптур депчи. Ырас болбоду, мен акчам бар да деп коебуз го. А жок, ал оказывается сиздин баягы ошо чөнтөгүңүзгө кирген акчаны агып кетиш экен да. Ал баягы жыртык тешиги табылып калат деп коебуз го акчанын. Ошондой эле. Ошондуктан акча эмне үчүн силерге акча биринчиден таба албай атасыңар? Мисалы үчүн мен жеке консультациям азыр айтып коеюн биякта кыздар. Жеке консультация менде вообще $100 турат да, $100 турат жеке консультация. Азыр болсо акция кылып атабыз, 2000ден да кылдык, 1000ден да кылдык. Азыр болсо 5000. 5000 бир саатына. Анан мынтип айтышат да, эже менин 5000 сол жок дейт да. Мен сизге консультация ала турганга мен аябай кыйналып атам. Мына бүгүн эле мен 2-3 киши менен ошону сүйлөштүм да. Мен кыйналып атам, аябай ушундай проблемаларымды чече албай атам, уже тажадым, уже чарчадым, айлам жок, эмне кыларымды билбей атам. Бирок сиздин жеке консультацияга алганга дагы мен 5000 жок дейт да. Эгерде сиздин чөнтөгүңүздө мындай свободно эле 5000 сом чыкпаса, анда сиз точно эле мындай жакшы жерде эмессиз да андачы. Сиздин абалыңыз аябай өтө эле оор экен. Сиздин айрыкча финансылык абалыңыз өтө эле оор абалда экен деген сөз ал. А мен жооп бердим. Анда эгерде силер менин консультациямды 5000 сомго сатып ала албасаңар, өзүңөрдүн проблемаңарды чечкенге, мындай чечкенге, эгерде сиздин шартыңыз жок болуп атса, анда сиздин акча, тем более именно акчаңыз жок болуп жатса, анда сиздин проблемаңыздын баардыгы тең атаңыз менен болгон байланышыңыздын начардыгында деп айттым да. Көрдүңүзбү? Анын айтат, причем здесь мен атам менен акчанын эмне байланышы бар депчи. Атаңыз менен акчаңыз мындай байланышы бар. Бул атаңыз, бул апаңыз мындай байланышы бар. Көрдүңүзбү? Бул экөө ушундай ажырабайт. Эгер атаңыз менен мамилеңиз жаман болсо, анда мындай ажырайт. Атаңыз биякта, акча биякта калат. А сиз бул жерде эле жүрө бересиз. Чуркап тияка барып, күндөп, түндөп, иштеп, Россияга кетип, Америкага барып. Атаңыз айылда калды, атаңыз менен ишиңиз жок. Мында бөлүнүп алып кеттиңиз, анан сиз качан муну түшүнүп, ата, акча сизде турбайбы, акча сиздин оозуңузда, сиздин батаңызда, сиздин ырайчылыгыңызда турбайбы, анан мондай жорулушканда, анан ошондо акча келет. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн баягы мындай да. Молодцы. Ата эне менен мамиле сонун эле болуп, кайра эле проблема азыр ошону айтып берейин деп атпаймынбы? Жо, боло берсин. Бул деген прямой эфирде, бул тренинг эмес. Каалашыбызда каалаганда реклама кылабыз, кааласак билим беребиз, кааласак суроого жооп беребиз. Туура, бизди эмне бирөө контролдоп атты эле. Биз каалашыбызча прямой эфирде өтө беребиз. Прямой эфирде мен жөн даже суроолорго жооп берип деле өтсөм болот, туурабы? Потому что баарыңардын эле сурооңор келип туруп эле ошо ата энеге такалат да. Жок, жаза беришсин, мейли, жаза беришсин. Мен көрүп атам. Азыр мына ошону айтып берем, атасын тааныбагандарга депчи. Ошондуктан, урматтуу достор, урматтуу менин бир туугандарым, катталуучуларым, бардык проблемаңыз келип туруп эле ошол ата эне менен болгон байланышка келип такалат. Анан мындай болот да. Мен мынтип сурайм да. Ошо тааныбасачы дегенди мен жазып атам, азыр ошондо суроого жооп берем да. Колумдан келишинче бүт баарын тең баарыңарга жооп бергенге аракет кылам. Жооп бере албай калсам, эфирден кайра көрүп, кайра комментарийга жаза бересиздер, Ошо кыздар менен байланышасыздар. Ата эне мындай да. Ата эне сиздин тамырыңыз болуп атпайбы? Ата эне сиздин тамырыңыз, Мында кадимки эле бак деле эсилтик эле. Бактын эле тамыры. Мен кичинекей гүлдөрүм тиякта экен да.
Алып келип көрсөтөйүн азыр. Бул мен ошол гүлдөрдү көрсөтсөм, баары эстеп калышат да. Тамашалап айтып калышат. Алена эже баягы гүлдөрүңүздү, бактарыңызды дагы эле көрсөтүп атасызбы депчи. Мынакей азыр мен бир гүлүмдү көрсөтөйүн силерге. Орхидеямды көрсөтөйүнчү. Сейчас я выключу свет. Шашып калдым да жанатан бери. Койбой. Мынакей. Ол орхидея. Мынакей орхидеянын биякта тамырлары бар, билесиздер. Ана морики сиз да, мына могу сиз. Мына бул сиз. Мына могу жалбырактар. Ана сиздин морики гүлдөгөн гүлдөрүңүз, мынакей орхидеям гүлдөгөн атат азыр мен. Кайда жүрөт мынакей. Гүлдөйүн деп калды. Бул деген бала чакаңыз. Сиздин бала чакаңыз, небере чөбүрөлөрүңүз гүлдөгөн. А бул эмнеге мындай өсүп атат? Мына сонун болуп өсүп атат, карагыла. Сонун болуп өсүп атат жалбырактары. Ана гүлдөгөн атат. А себеби мояк тамыры жакшы. Тамырына суу куюп атабыз. Туурабы? Тамырына витамин берип атабыз. Мына ушундай эле сиздин ата-энеңиз ушундай эле сиздин тамырыңыз. Жет атаңыз сиздин тамырыңыз. Анан муну кесип салсак, могу жерден кесип эле сууга салып койсок эмне болот? Сууга салып койсок бир күн солуп калат да, туурабы? Анын кайра сууну алмаштырып туруш керек. Кайра киши күнгө тургузуп туруш керек. Себеби тамыры жок, анын немеси жок да, күчү жок да, тамыры жок, анын шайманы жок да, дарманы жок да. Элестетиңиз? Гүлдөрүн коюйын мындай. Ушундай эле да. Ошондуктан силер мындай аябай катуу деле аябай анын билимдин деле кереги жок да, силер ушуну эле түшүнүп алгачы. Ушуну эле ушу гүл деле мына ушуну эстеп калгачы. Алена эже ушу көрсөткөн орхидея эле дайыма эсиме келет деп эле ойлой бергечи. Ата-энеңерди эстегенде, проблемаңарды эстегенде эле ушинтип элечи. Эгерде силер могу жерден момундай эле кейсип, тамыры биякта калып, биздин ата-энебиз, жет атабыздын баары өзүнчө эле жашап эле, сен могу жерден кейсип алып эле, өзүнчө эле сууга салып коюп туруп эле, өзүнчө жашай берсеңер эмне болот, ошону элестетип көргүлөчү. Конечно, шайманы жок, күчү жок. Бул бир күнү гүлү да гүлдөбөй калат, түшүм да бербей калат. Солот булардын баары, солот ошондой бизде депрессия деген, мен жатып калдым, мен алым жок болуп атат. Алы жок болот да, мына сууга эле салып койсо алы жок болот да, мынчалык өсө албайт да. Топурак жок, тамыр жок, күч жок, ден соолук жок, настроение жок, энергия жок. Тектен күчү деп коет, ошон үчүн тектен күч алыш керек деген сөз. Тектен күчү деген сөз, тектен сила рода. Именно могу роддон, могу жакта жейт атаңыздан сиз күч алышыңыз керек атат. Күч деген бул акча, күч деген бул байлык, күч деген бул ден соолук, күч деген бул жаңы отношения, сонун отношения, бул алтын, бул бриллиант, бул деген машина, бул деген үй, бул деген автомобиль баары, квартира бүт бар ошонун ичинде да. Элестетиңиз? Анан сиз деген тамырыңыз жок эле, анан кантип эле кайсы жака барып эле өзүңөрчө эле Америкага барып делечи. Америкага барсаңыз деле чечилбейт ал. Ал проблемалар чечилбейт, представляете? Ата-энеңер өтүп кетсечи, мындай эмес да, мындай. Биз деген бүгүн эле уккан жокпуз да, мындай Алена Малабашева бүгүн айтып аткан жок да. Ата-энеңерге, жет аталарыңарга Куран окуткула дегенчи, ал ата-бабаңыз, сиздин да ата-бабаңыз, менин да ата-бабаларым бардыгы тең өтүп кеткендерге Куран окутатпайбы? Бүгүн жаңы чыгардыкпы закон, бүгүн жаңы келдиби, америкалыктардан үйрөндүкпү, Кытайлардан үйрөндүкпү, эмнени үйрөндүк, Куран окуйт дегенди. Аны сиздин атаңызды окуган, анын атасы окуган, анын атасы окуган, анын атасы окуган, анын атасы окуган, бүт баары окуган. Туурабы? Ал деген биз үйдөгүлөр кылганда эле кылып атабыз да, биз көчөгө чыкканда үйдөгүлөргө кылганды кылабыз. Апам мындай кылчу, атам мындай кылчу, ушундай кылышым керек экен депчи. Ошол сыяктуу эле Куран деген, Куран окутуу деген атын айтып атпайбыз, эмне атын, баланчанын уулу, баланчанын кызы деп айтат окуган. Прям именно аттарын айтып атпайбыз. Ошол мына мояктагы, могу жердеги өзүбүздүн тектерибизге арнап, жет аталарыбызга аттарын билбей калсак деле, жет атабыз деп койсок эле билет алар өздөрү, биздин жет атабыз ким экенин өздөрү билишет. Кимге Куран кеткенин билишет алар.
ошентип Куран окуп анан бекемдешибиз керек болуп атат. Бияка суу куюп турушубуз керек болуп атат. Ал ошо тамак бергенибизген да суу куйганыбыз, витамин бергенибиз, анан ол тамыр канчалык терең кетсе, канчалык жайылып кетсе, анан биякта окубагандар бар, унутуп калгандар бар, аларды эстебейбиз, эт атабыз менен вообще иши жок. Анда бияктан куурап калат экен да, тамыр мояктан кесилип эле сиз өзүңүз буякта жүрөсүз, тамыр өзүнчө калды, аякта суу куюлбайт, жер семирткич жок, тамырыңыздын баары куурайт, аякта чирийт, вообще жок болуп кетет да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн даже айтып коет го, ой, тиги мындай түшүмө кирди, анан Куран сурады де, даже представляете, даже Куран сурап түшүбүзгө кирип атпайбы? Андай ар бириңерде эле бар, туурабы? Мисалы үчүн ар бириңерде эле бар. Мен ата энем түшүмө кирип, татам түшүмө кирип, баланча деген тууганым түшүмө кирип, атам түшүмө кирип, анан мага жини келип атыптыр, анан Куран окутууга деп айтты, жет чыгарып турууга деп айтты деп эле ушинтип даже аянап атпайбызбы? Тиги жашоодон да биз аянап атпайбызбы даже? Ошондуктан эгерде сиз жет атаңыз менен жакшы байланышта болгуңуз келсе, сизге ушундай күч берип, дем берип, сиздин тамырыңыздан өдө көздөй аябай витаминдердин баары келип, аякта жакшы нерсенин баары өдө көздөй тамырыңыздан чыгыш керек болсо, анда биз ал жака Куран окуп турушубуз керек экен да дайыма. Биздин кол ошон үчүн мынтебиз го мындай. Мисалы үчүн бирөө каза болгондо, биз автоматически сүйлөйбүз го, мындай автоматически. Эми кайрат кылыңыздар дейбиз, биринчи кайрат кылыңыздар. Эми мындан ары Куран окуткандан башка айла жок деп коебуз го. Ал өзү эле чыгат, оозубуздан өзү эле чыгат, аны биз ойлонбосок деле өзү эле чыгат да, потому что биз айтып көнүп калганбыз да, аны атайлап мындай биз даярдап барбайбыз. Мен ушу барганда ушу Курандан башка айла жок деп айтайын деп даярданып барбайбыз. Ал автоматически чыгат, биз өлгөн жерге киргенде, ал жакын адамдарды көргөндө моментально чыгат ошо сөзчү. Аны айтып койдук, бирөөгө айтып атабызда, эми Курандан башка айла жок, эми Куран окуп эле туруш керек, эми кайрат кылыңыздар деп коюп кетип калабыз дагы. Өзүбүз келип атып, өзүбүздүн ата энебизге Куран окутпайбыз да. Сен бирөөнүгө азыр айтып атпадың беле бирөөгө? Сен бирөөнү азыр эле акыл айтып атпадың беле? Кайрат айтып атпадың беле? Куран окубаса айла жок экен деп айтып атпадың беле? Сен эмне өзүң үйүңө келип алып туруп, өзүңдүн тектериңе, өзүңдүн чоң ата, чоң энелериңе, тайата тайнелериңе эмне Куран окутпай атасың дей турган киши жок да. Туурабы? Туура айтып атамбы же туура эмес айтып атамбы? Атаңардан мисалы үчүн жакшы сөз уктуңарбы, уккан жоксуңарбы? Ал мындай да. Могул жерде тамырдагы атаңыз жактан, мына оң жагыңыздан атаңыз жактан 128 киши мояктан сизди чогултуп келди. Апаңыз жагынан сол жагыңыздан 128 киши сизди чогултуп келди. Ошентип могуреки жалбырактар, сиз жалбырактар 256 киши чогултту сизди. Бирөө көзүн берди, бирөө оозун берди, бирөө мурдун берди, бирөө ырдаганын берди, бирөө чордогонун берди, бирөө бутун берди, бирөө колун берди. Ар бир клеткаңызда бирден ошолордун гендери бар. 256 киши чогултту сиздичи. Сиз деген ошо сиз жаратканына эле рахмат дей бериңиз. Ошо 256 киши чогултканына рахмат айтыңыз, ыраазы болуңуз. Рахмат, мени баарыңар чогулттурсуңар. Мен ушу дүйнөгө жаралып келип турсуңар. Ал атаңыз жаман айттыбы, жакшы айттыбы, атаңыздын балким характери ошондой жакшы сөз айта албайт. Балким ал ичинен жакшы көрөт, билбейм, мен мындай баланы жаман көрөт деген менде чанда эле болуш керек. Болушу мүмкүн, эми ар кандай болуп калышы мүмкүн. Прям баары үчүн жооп бере албайм мен. Бирок мындай бала дегенде баласы үчүн баардык эле жакшы тилектерди кабыл алып болуш керек. Вернее, жакшы тилектер айтат болуш керек да. Анан баласын жакшы болсун, любой эле киши баласын жакшы болсун деп ойлойт да. Жакшы чыкса экен деп ойлойт да. Эгерде урушуп койсо, ал просто сен атаңды да ошону урушуп чоңойтушкан. Мисалы үчүн биздин убакта ошондой болчу да. Бизди урушуп эле чоңойткон. Туурабы? Сабап эле мектепте мугалимдер жөнө башка көзгө койгула эле, билбейм, мен биздин класста биздин эркек балдарыбызды, мына кыздарды соккон эсимде жок, бирок эркек балдарыбызды башка көзгө койгула эле ошентип эле тарбиялашкан. Анын баары эле бир айда тааныш болчу да, бүт эле туугандарыбыз, байкебиз, эжебиз, жеңебиз эле, мугалимдердин баары тең эле, туурабы? Анан ошо монтип эле мектептен согуп эле тарбиялашкан, эч ким эчтеке дебей эле. Анысы кандай, анан ата эне дагы тарбиялайт, ал деген ал жаман болсун деп урушпайт, ал жакшы болсун деп урушат, акыл айтайын деп урушат. Эгерде жакшы айткан түшүнбөсө урушат, кыйкырат, өкүрөт, балким бир чабышы мүмкүн.
Анан мен мага минтишет да, мисалы үчүн мага келгенде атамды такыр көрбөптүрмүн, атам деген эртеден кечке жумушта болчу, бизге такыр көңүл бурган эмес. Анан биз эртең менен уктап атканда кетчү, кечинде уктап атканда келчү. Анан мээрим бербептир. Ал деген сени багайын деп жүрдү да, туурабы? Ал деген силерди багайын деп, ошо балдарын багайын деп күндөп жүрдү да. Ал кайсы убакта келип өбөт силерди, ал чарчап таң аткандан кечкече жумушта жүрсө. Кайсы убакта келип карайт, ал ему не до этого было. Ал багыш атаңыз деген ал чарчап эси ооп эртеден кечке жүрсө, анан кайсы убакта келип сизди өбөт? Өпкөнгө ал да жок анын. Элестетиңиз? Үйгө жатып алса, мисалы үчүн, мен балдарымды өп жыттап отурушум керек экен, мен мээрим беришим керек экен деп үйдө отуруп алса, жатып алса, нан кайдан келет эле? Ал сүйүүсүн ошентип көрсөткөн, ал вниманиясын, сүйүүсүн, өзүнүн мээримин ошентип күндөп иштеп көрсөткөн. Ушу балдарым аман калсын, аман болсун, ушулар оорубасын, акчадан кем болбосун, курсактары ток болсун депчи. Ошондуктан мындай да, бир мен чыгарып коюшту, бир 2 күн мурун бир видео көрдүм да. Мындай жигити бир кызга пирожный алып келди да, 2 тарелкага салып пирожный алып келди да. Пирожный алып келели, мындай экөөнө коюп атпайбы, деп эле жейли деп атса эле кызым деп атпайбы. Эмне сен именно ушул кусочекти мага бердиң депчи. Бул кусочекти өзүң алып калдың десе, бала айтып атпайбы, билбейм, менин колумда оң келген эле ушундай болду. Мындай оң келген эле, бул сага удобныйраак болгондо бияка коюп коеюн, бул мага мындай коюп койдум десе. Жок, давай анда алмашабыз деп атпайбы. Алмашабыз, бул сага берген кусочекти мен алам депчи. Аны хорошо, мейли депчи. Эмне сен сразу эле макул боло калды? Мен алмашал десем эле сразу алмаша калды. Деп атпайбы. Деген сыяктуучу эми. Ушинтип кыскасы, мындай таарынычты издесек, ал аябай көп. Ал табылат. Жөн эле таарынычтан көп неме жок да, издей берсек табыла берет. Ана ак көйнөк эмне, бул эмне, көк көйнөк, анан эмне сары көйнөк болуп калды, анан дей берип депчи кыскасы. Ошондуктан ата-энеге таарыныч деген бул мындай. Ата-энеге таарындын өзү вообще мындай туура эмес нерсе да, мындай ата-энеме таарындым деген сөзчү. Биз вообще акыбыз жок. Вообще таарынганга так каракыңар жок да. Эгерде ата-энеңерге таарынсаңар, андан бир жаман кыйкым издесеңер, анда бул Аллага жакпай турган иш да бул. Анда жана кызыл светофор коюп кетесиңер да. Өзү биздин жашоонун өзүнүн правиласы бар да. Куранда жазылган да, Куран деген китепте мындай издебей эле коела да, анан мала башынан тренингде эле көп кереги жок, эгер Куранды билсеңерчи. Ошол жактан карагыла, мындай туура жашоо кандай экен депчи. Туура жашап өтүү кандай экен? Аят жазылган мындай. Аппакай барака, кара ручка менен жазылган, кара тамгалар менен. Ата-энеңерди сыйлагыла. Ата-энеңерди карагыла. Ата-энеңерге даже үф деп айтпагыла деген сөз бар экен, даже элестеткиле. Ата-энең деме сөз сүйлөгөн, ал таарынып, анан айлап сүйлөшпөй коюп, анан там жылдап келбей коюп эле эмес. Даже ата-энең сүйлөгөндө дейт, үф деп айтпагын деген Куранда сөз бар, элестеткиле. Жактырбай, даже алардын сүйлөгөн сөзүн жактырбай койгон дагы бул Алланын алдында чоң күнөө, ата-энеңиздин алдында чоң күнөө. Ошондуктан сиз ата-энеңизди кандай болсо дагы туура кабыл алып, аларга рахмат айтып, ыраазычылык билдирип, сизди жаратып койгонуна эле рахмат айтышыңыз керек экен. Эгер атаңызга сиз дайыма жакшы мамиле кыла бере турган болсоңуз, атаңыз дагы сизге жакшы мамиле кылат. Анан сиз таарынсаңыз, ата-энеңиз да таарынат да, бул айланайын, бул алам эмне таарынат? Ой, мен тарбиялап атам, бир акыл айтайын дедим, мындай акырын айтсам укпайт, анан катуу айтайын дедим, катуу айтсам да укпайт, анан бир чаптым деген сыяктуу, туурабы? Ошондуктан ата-энеге таарынуу деген сөз өзү эле туура эмес уже. Таарынч ата-энеге, хорошо, башкага таарына бергиле, күйөөңөргө таарынгыла, балдарга таарынгыла, бир туугандар башка таарынгыла, но ата-энеге таарынат деген сөз вообще бул туура эмес да. Ошондон эгерде ата-энеңерге таарынсаңар, анда могу жерден кесилет. Жанагындай эле мындай могу жерде кесилип калат, мындай кесип каласыңар дагы, өзүңөр биякта таарынып Россияга кеттиңер, тамыр жок эле. Тамырыңар айылда калды. Андан Америкага кетишти, акча табам деп.
мага миңдеген кишилер кайрылат. Именно мигранттар. Эже атама тарынып кеткем дейт, эже апама тарынып кеткем дейт. Мына Америкада жүрөм 10 жыл болду, уяла элекмин, 10 жыл болду акча таба элекмин, дагы эле кредиттен кутула элекмин, ушуну жыргай элекмин эже. Эмне кылам? Тапкан акчам дайыны жок. Таап атам акчаны бирок жок. Атага тарынсаңыз оң чөнтөгүңүз чечик болуп калган болот. Апага тарынсаңыз сол чөнтөгүңүз тешик болгон болот. Ошондуктан канча тапсаңыз деле ал агып эле кете берет да. Ошондуктан ата-энени кечирүү деген, ата-энени менен таарынычтардан арылуу деген сөз бул мореки сизди жана азыркы гүлдүн сабагын келип туруп анан мояка тамыры менен байланыштырабыз. Мына ушундай атайын техникалар бар. Ушундай. Ошо тамырларды монтип скотчтоп, зымдап, байлап, анан бириктиребиз ушул жака. Анан ошондо анан тамырдан күчкө өгөзө кетет. Анан ал күч алат, дем алат, ден соолугу жакшы болот, настроениясы сонун болот. Иштери жүрүп баштайт. Чөнтөктөгү тешик жок, тапкан акчасы берекелүү болуп баштайт. Ата тегинин батасы келип турат тынбай. Ал тамыр деген мындай, ал жакта деген жердин астында мындай мындай кандай десе, чеги жок, эме бар да, витаминдер бар, чеги жок да ал жактанчы. Мисалы үчүн бактарга эле ким эле жер семирткич кайра салып атат. Бирөө ушу көчөдөгү талаадагы бактар, жолдун жээгиндеги бактар, эмне деген токойлордогу бактар, бирөө барып алып жер семирткич салып атабы? Ал жердин астында чексиз ресурстар бар, чексиз. Тоонун башында деди, элестеткиле. Топурактан алат ал жактан. Ал түгөнбөйт вообще. Алла ошону түгөнбөс кылып берип койгон. Ошондой эле, эгерде сиз ата-энеңиз менен байланышсаңыз, сиздин ата-энеңизде түгөнгүс чеги жок ресурстар бар. Түгөнгүс байлык бар, түгөнгүс алтын бар, түгөнгүс күмүш бар, түгөнгүс ден соолук бар. Ошон үчүн ошол жака байланышканга аракет кылыңыздар. Алена эже менин атам өтүп кеткен, атамдан жаман дагы жакшы дагы сөз уккан эмесмин, өтө жош адам эле. Жакшы, айса да. Рахмат, жакшы. Баккан ата менен мамилем жакшы, биологических я не знаю, бирок родология караганда проблеманы бар, ошо биологический ата-энеден келип чыга. Оба. Мен ошондой болгом да, Айзадик дейт. Мен ошондой болгом да, мен ошон үчүн ошол теманы изилдеп жүрүп анан кийин азыр элге үйрөтүп калбадымбы кыйын болуп. Мен өзүм биологический ата-энем менен байланышым жок болгон үчүн мен дагы аябай көп кыйналгам да. Ошон үчүн анан кийин биологический ата-энем менен катышып баштагандан баштап, анан кайра бүт бар ордуна келип баштаган. Ошондуктан бул билимдердин баары тең через себя я пропустила. Мен мындай силерге тренинг өтүп берейин деп ойлогон эмесмин. Өзүмдүн эле проблемамды чечейин деп ойлогом, а получилось так. Мирайда рахмат, ыраазымын ушунчалык дейт Алена эжеге дейт. Мына Мирайда менден сеанс өттү, азыр аябай жакшы, Кудайга шүгүр өттү, сонун результаттар болуп жатат. Атага ошондо аябай жакшы мамиле кылыш керекпи, акча келеби? Ооба, ата жак акча, именно ата жак акчага жооп берет. Туура неметиптирсиз, түшүнүптүрсүз. Мирайда, Алена эженин разборуна барыңыз деп атат. Разбор эмес, мен сеанс деп коем же сессия деп коем да. Жетатадан кантип алыш керек? Аларга Куран окутуш керек. Бирок мындай да, жетатадан ушул как раз күчтүү кантип алабыз? Барыңар ошону жазып турсаңар азыр. Берекеси жок, имарба, ошо. Жетатадан кантип күч алабыз? Ал мындай да, жетата менен байланыш үчүн биз мондай болуп калат да, мына мондай. Мореки жер, мына мореки силер, могу жер силерсиңер да, могу жалбырактар. Анан силер деген жетатаңар жок болгондо слабый болуп каласыңар да, биякта чымыны да бар, чычканы да бар, тиги курттары дагы бар, сөл жаны дагы бар, жеп салган, чириген элестеткиле ушундай. Силердин жан дүйнөңөр ушундай болуп калат. Аталарда бул күчү жок да, иммунитети жок, туурабы? Тамыры жок да. Стаканга салып койсоңор, бул жалбырагы кыйшайган, бул жалбырагын күчү жок, ушундай болуп каласыңар. Ошон үчүн бул тамырга улардын алдында, булардын бүт баары лечение кылыш керек. Могу тамырдын баары лечение, силердин жан дүйнөңөр лечение кылыш керек. Бияктагы жаман жараларды, жаман коттарды, курт кумурскалардын бүт баарын тазалап, жалтыратып, муну тазалап туруп, анан кийин тамырга байлаш керек. Атак алар тамырга байлатпырбайт. Тамырга байлаттырбайт.
пока силер мояктан таарынычтардын баарын кетирип, ата-энеңерге жакшы мамиле кылып, анан жан дүйнөңөрдүн бүт баарын таптаза кылып, анан ыраазычылык айтып, рахмат ата, ыраазымын, эми түшүндүм, мен билбептирмин, кечирип койгула. Эми силерден мен кечирим сурайм. Мындан кийин Куран окутуп турам мен силерге. Силердин бар экениңерди билбептирмин мен. Эми түшүндүм азыр. Мен силерге ыраазымын. Ушундай мени ушундай жаратып койгонуңарга, баарыңар чогултканыңарга мени дегенден кийин гана муну жалтылдап өзүңөр жалтылдагандан кийин, жан дүйнөңөрдүн бүт баарын тазалагандан кийин гана тамырга улашат алар. Ошондон ошол жана кызы чу жаман эмелердин бүт бардыгын тең мен чыгара турган ошондой атайын техникаларым бар. Силер тазалап берип тургандан кийин тигилер улай турган ушундай атайын техникалар бар. Аны өзүңөрдөн өзүңөр эле баягы мындай да, бул жан дүйнөнүн операциясы да. Жан дүйнөнүн операциясы. Операцияны деген обязательно бирөө жасаш керек. Мисалы үчүн даже профессор дагы өзүнө өзү операция жасай албайт, туурабы? Обязательно бир башка бирөө операциясын жасабаса, өзү жасай албайт. Ошондой эле силер дагы тек менен байланыш болуш үчүн жан дүйнөңөрдү биринчи тазалап даярдап туруп, бирөө аны силер даярдаш керек да. Ошон үчүн анан мен ошондо именно ошолмун да, мен ошол врачтын ордундамын да, жан дүйнөнүн врачымын. Силердин жан дүйнөңөрдүн бүт баарын тазалап, жылтылдатып туруп, анан тек анан ошондо гана силерди тек кошуп алат. Түшүндүңүздөрбү? Анан атайын ошондой личный, аны үчүн личный консультацияга келишиңер керек. Личный консультациядан өткөндөн кийин гана мен ким менен иштеш керек экен, кандай иштеш керек экен, проблема кайсырда экен, жанагы мындай го. Биринчи столго алып барат го машинени, биринчи столго алып барып анан көрөт го, эмне кылыш керек экен, кандай запчасть керек экен деп биринчи карайт да, туурабы? Анан ал запчасть канча сом турат экен, анын работасы канча экен деген сыяктуу мен биринчи личный консультацияга келгенден кийин гана ошол техника менен иштеймин. Сен мен ошол жерден көрүшүм керек, мен кайсы жерде проблемаңар бар экен, кайсы жерде иштешим керек экен, ал ошол услуга канча турат экен, ошо менин кызматым канча сом турат экен, ошону айтам да, мындай отдельно ар бир кишиге да мындай жок андай. Бир киши менен 10 киши менен иштеш керек болуп калат, бир киши менен 5 киши менен иштеш керек, бир киши менен бир эле киши менен иштеш керек болуп калат. Ошондон сөзсүз личный консультацияга жазылыңыздар. Ал 5000 сом турат. Кандай Салон эже, мен таптакыр депрессиядан чыга албайм, дайыма шалдырап жүрөм, жардам бериңизчи. Карасо Гүлзат сөзсүз консультацияга жазылган. Шалдырап депрессиядан чыга албай жатам деген сөз, мындай жаткым келип атат деген сөз да, жаткым келип, алым кетип, мону жаткысы келген деген бул жерге жакындап баратам, уже өлүмгө жакындап баратам деген сөз. Ошон үчүн депрессия болуп атам деп эле жүрө бербегиле, пожалуйста. Депрессиянын аягы жакшы болбойт. Ошондуктан сөзсүз караңыздар, келиңиздер. Биякта мен менеджерден жазып атат, ана Жазгүл номерге жазгыла деп. Алена эже Куран окуп жатканда өтүп кеткен жети атама десек болот экен да, намаз окуган сайын. Ооба, прям Айзада туура айтып атасың, намаз окуган сайын канчалык биз Куранды көбүрөөк окуй турган болсок, ошончолук жакшы да, ошончолук ата-энебиз ыраазы болот. Арбак ыраазы болбой, Алла ыраазы болбойт деген сөз каяктан келген, айтсаңыздар мына. Мен айттым ошол сөздү. Же Жапаров айтты ошол сөздү. Значит, Арбак разы болмойт. Арбак эмнеге разы болот? Арбак только Куран окутканда разы болот. Андан башка ал сурабайт бизден. Миллион сурабайт, мага жаңы кийим алып келип эле дебейт, туурабы? Менин тиги мүрзөмө барып туруп алтын менен эстелик койгула дебейт да. Ал бир гана үмүт өткөн ошол Куран экен да. Ошон үчүн Арбак разы болбой, Алла разы болбойт деген. Түшүндүңүздөрбү эми? Канчалык сиз Куранды көп окуйсуз, ошончолук сиздин теңизге күч, ошонча күч бересиз. Ал тамырыңызга күч берсеңиз, тамырыңыз кайра сизге күч берет атпайбы? Сонун эжесиң да, сонун түшүндүрүп бересиң, сиз жолукканга Аллах насип кылсын дейт. Рахмат, Айсада. Туура абдан дейт. Туура айтасыз, туура. Рахмат, туура эле. Эже өмүрү өткөн жети атаңа уктат дегенди уккан эмесмин. Ооба да, ошондой да, биз билбейбиз да, ошону билбейбиз. Жети атаңды бил деп коюптур. Жети атаңды бил деген сөз, жети атаңа деген, жети атаң жөнүндө окуп үйрөнгүн дептир. Жети атаң кимдер экенин билгин дептир. Жети атаң дайыма эстеп тур дептир. Жети атаңа дайыма Куран окутуп тур дептир. Жети атаң жөнүндө билип, анан өзүңдүн бала чакаңа айтып бергин дептир. Сенин жети атаң ким экен, сен кайдан чыгыптырсың? Биз мынтип сурайбыз го. Келин алсак деле, балабыз үйлөнсө деле сурайбызбы? Ким кайсактан экен? Тектери кайсактан? Тектүү жер бекен, теги жок жер бекен деп,
Ана мындай жакшы кектүү жер турбай деп коебуз го. Ошо да жете атабыз деген. Анда биз башка бирөөнүкүн айтып атабызбы? Сиздин теңиз айтат да. Же кошунаныкын айтабы? Ошондуктан биз дайыма эле күндө эле кезип жүргөн, күндө эле кезип аткан суроо сөздөр эле баары эле жаңы эчтеке жок бияктачы. Жаңы эчтеке жок. Мен деген бул тренингтердичи Роберт Кийосакиден үйрөнгөн жокмун алтындарын. Бул мен өзүм ата энем эле кылган нерсени жасап атам азыр силерге. Ошону эле кайра айтып берип атам азыр. Эсиңерге салып эле. Туп-туура дейт, рахмат, өмүр каалайм дейт, рахмат. Сону сүйлөйт дейт, рахмат. Эже сизден суранычы айтыңыз, сенде баланын кереги жок деп айтып таштап кеткен апасы каза болуп, бала жалгыз атасынын колунда чоңойлу, муну кандай кылсак болот? Мындай да өтүп кетти ал кишилер, мындай баланын кереги жок өтүп кетти мындай. Ар бир адам Алланын алдында өзү жооп берет. Ал бирөөнүн күнөөсү үчүн силер вообще мындай переживать этпегиле. Переживать этпегиле эч ким үчүн. Мисалы үчүн ковидте көрүндү да, мындай дегенде, акыркы кыямат кайым болгон күнү, акыркы күндөрдө эне бала бири-бирине жардам бере албай калат деген да. Себеби экөөнүн тең өзүлөрүнүн азаптары өзүнө жетишет деген. Ошол деген ковидте ошону көрсөттү Алла бизге, мындай практический занятие алып көрсөттү да. Момундай болот депчи, көзүңөрдү ачкыла. Кыямат кайым болгондо ушундай күн болот деди да. Потому что мен өзүм көрдүм да, мисалы үчүн. Мен өзүм больницада жатам, аябай тяжелый болуп. Ошол убакта балам да тяжелый үйдө. Мен эчтеке кыла албай калбадымбы? Мен айттым, мына кыямат кайымда ушундай күн келет деп көрсөтүп аткан турбайбы дедим. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, ар ким өзү үчүн жооп берет. Бирөө үчүн кайгырбай эле койгула, просто бирөө үчүн сыйынып суранып койгула. Алла ушу адамга дагы бир ыйман бер, ушу адамга дагы бир Алла бир мындай ырайым кыл, ушу адамга дагы бир кечирим бер деп бирөө үчүн суранып койгула. Бирок силер билбейсиңер, ал адам балким бир жакшы кылык үчүн бешке чыгып кетиши мүмкүн. Ушинтип айткан балачы эмес, апасы. Ошондуктан ким тозокко барат, ким бешке чыгат билбейбиз аны. Ошондуктан бирөө мени алар ар ким өзү жооп берет да. Ар ким өзү жооп берет. Бирөө үчүн бирөө эч качан жооп бербейт. Ошон үчүн ар ким өзүн эле иреттеп, өзүн эле Алланын алдында ыйманын күчөтүп, өзүнүн эле жашаган иштерин баарын Аллага жага тургандай кыла берсе, ошондо порядок, тартип болот ошондо. Бала да өзү жооп берет, энеси да өзү жооп берет. Ар бири өзүнүн милдетин аткарсын. Баласы балалык милдетин аткарсын, энеси энелик милдетин аткарсын. Ошондуктан эч кыжаат болбоңуздар ал үчүн. Номер калтырыңыздар. Аны тагдыр дейт. Ушундай тагдырдан күчтүү адамдар чыгат. Туура, туп-туура. Ал деген баары бирибизге, биздин башыбызга келген үйдөгү мисалы үчүн ызы-чуулар, сабап, бири-бири менен кол көтөрүшкөндөр, ата-эне менен бирдей, анын бүт баары да тең биздин башыбызга келген мындай тагдыр, мындай сыноолор да, баягы сабактар, сыноо дагы эмес, просто сабак, просто урок. Ошонун урок алышыбыз керек. Ошонун бир сабак алышыбыз керек да. Ошондон анан биз ойлонуп баштайбыз. Же ойлоно албай тиги ылдый түшүп кетебиз, тебеленде калабыз. Же ойлонуп өдөгөздөй кетебиз. Туура эже сонуздур айтып, акылды ойготосуз дейт, рахмат. Эфир сакталат, номер калтырыңыздар, техникалар бар, кечирим боюнча туп-туура. Кайын журт менен иштеген методдор бар, туура, бар методдор. Сваркалап, цементтеп коюш керек, тамыр менен туп-туура айтып атасыз. Саламатсызбы эже? Өзү мындай да, сваркалап, цементтеп коюш керек деген дагы туура, бирок мына сүйүү келипчи, өзү мындай кабыл алуу келип, сүйүү келип, өзү ырачылык келгенде өзү эле чапталып калат, өзү эле шак деп баары чапталып калат. Андан кийин мындай аябай катуу усилиянын деле кереги жок. Самый главный жүрөктө сүйүү болуш керек. Жан дүйнөдө сүйүү, ырачылык, рахмат деген сөз болуш керек да. Ошондон аны өзү эле чапталып калат, ал барып туруп эле. Аны эч ким чыгара албайт аны. Курук доомат, жалган жала. Эми ал деген ал аябай Аллага такыр жакпай турган нерсе да ал. Куруу доомат койгон бул деген аябай өтө катуу жазага тартылат. Жалган жала жапкан бул өтө жаман. Бул адамды өлтүрүп койгонго эле барар. Ошондуктан бул өтө катуу жазалат. Бул мындай куруу доомат кылган адамдар.
Ал аябай страшно. Азыр ал мунун баягыдай бул 40 жылдан келбейт, 40 күндө эле келип калат кайра жооптору. Азыр 40 секундта келет жообу. Жасаган ишиңиздин жообун 40 секундта аласыз. Ошо техникалар бар, кантип байланышасыз, каза болуп калышкан, ошолордун бүт баары иштей турган методдор бар. Саламатсыз жеке, Баткенге салам. Баткенге бизден да салам, рахмат. Атага эмес, атанын бир туугандары нааразычылык болсо да таасир этет. Бир тууганчылык дегендичи, Алла аябай катуу караган да. Өтө катуу караган бир туугандардын ортосундагы мамиле деген. Менин немемди карасаңыздар, менин Instagram баракчамда, TikTok баракчамда, YouTube каналдарда бир туугандарымды эскерүү деген. Мындан, мне кажется, жаңы эфирлерден бир 6-7 эфир мурун карасаңыздар жазылып турат, прям бир туугандарымды эскерүү деген. Мен өзүмдүн бир тууган эжем каза болду 3 ай мурун. Андан кийин жездем да каза болуп калды. 3 айдын ичинде экөөтөн кетти. Ошолорго арнап мен аябай сонун бир эфир тарттым, прям ыйлап туруп сүйлөпчү. Ушундай бир туугандарым менен кандай мамиле, ушунча сүйүү менен жашаганымды, ушундай бир да жолу жаман жакшы айтышпаганымды, бир да жаман көз менен карабашпаганыбызды, ошолорду айтып, мен ошол жакта айттым да, эже, жезде, мен силердин менен болгон мамиле бир туугандардын ортосунда сүйүү жөнүндө мен өмүрүмдүн акырына чейин миңдеген адамдарга ушундай болот, бир туугандар менен ушундай жашаса болот деп мен силерге бүтпөс китеп кылып айтып берем деп айттым да ошондочу. Ошондуктан бир туугандарга мамиле бул аябай өтө каралат да. Мисалы үчүн орозо, биз баарыбыз орозо кармап атпайбызбы? Ошондо орозонун алдында айтылат да, биздин аалымдар айтат. Бир туугандар менен мамилеңиздер бузулуп калса, эгер ошол бир туугандар менен табышмайынча орозо кармабай эле койгула деген, орозоңор кабыл болбойт деген. Элесеңиз, ушу жетиштүү болуш керек, менимче. Дальше кандай болот дагы? Эгер сиздин орозоңузду Алла кабыл кылбаса, бир тууганыңыз менен урушуп кеткениңиз үчүн, анда бул өтө серьезный экен да, туурабы? Өтө катуу жазаланат да мунун үчүнчү. Ошондуктан бир туугандардын ортосундагы мамиле бул өтө катуу. Эфир сакталат. Молодец, Элмира. Куран окуп туруш керек, обязательно. Кеч кирип калгандар номер калтырып жазыптыр, туура. Эфир сакталат. Азыр бакма балдардын апаларын кандай кылабыз? Мындай да, бакма балдардын кээде аталарын, апаларын таппай да калабыз да, туурабы? Бирок кандай болсо дагы, эгерде балдар билсе, кийин аны мындай бир түшүнүп калган кезде, туура кабыл ала турган кездерде айтыш керек да, ал жөнүндөчү. Анан өзү убактысы келет да. Анан ошондой бакма балдардын мейли аны көрбөсө дагы, аларга ыраазычылык келтириш керек да. Мейли апа, мени төрөп турсуз, 9 ай көтөрүп турсуз. Ошо текке ыраазычылык айтыш керек, ошо ата-энесине ыраазычылык айтыш керек. Сөзсүз ыраазычылык жүрөгүнөн айтыш керек да. Ошондо гана жакшы болот. Саламат, 4 кыз, 1 уул, 1 туугандар, үйдө көп уруш болот. Апабыз менен кыздар деп бизди жери бир чата ошентип жаман көрө берсе, кыздардын келечеги кандай болот? Жаман. Ата-эне кыз деп менде 10 киши консультацияга келсе, ошонун 6-7 ушундай проблема менен келет. 6-7 элестеткиле, 10 кишинин. Именно кыздарды кыз төрөлдүң деп жеришет ата-энеси. Кыз төрөлгөнүн кабыл алышпайт, жактырбайт кийин. Атасы дагы, энеси дагы бүттү талкаланат тагдырлар. Алар уже 2-нчи күйөөгө тиет, 3-нчү күйөөгө тиет, же болбосо күйөөсү менен аябай жаман жашашат. Ушундай да, кыскасы тагдыр аябай катуу болот мындай кыздардын. Бул да непринятые дети деп коет. Непринятые эмне, кабыл албайт, ата-эне кабыл албайт да кыз катарында. Значит, жашоо да кабыл албайт, тагдыр да кабыл албайт, турмуш да кабыл албайт, күйөөсү да кабыл албайт. Кайнатагасы, кайненеси постоянно проблема болуп турат. Аларды эч ким кабыл албайт, жумуштан тез-тез чыгып турат. Ушундай болот. Обязательно атаңдын бир туугандары. Тектер да силердин теңдер. Тектердин баарын тең, бүт баары менен жакшы болуш керек мамиле. Жок, алтыным, оюмдан алдырам деген сөздү айтпа. Боюмдан алдырам деген сөз, бул деген киши өлтүрүү да. Сен өзүңдүн балаңды өзүң өлтүрүп атпасың, ойлоп көрсөңөр, силер мындай аборт кылам дегендер мындай эмнени ойлонушат билбейм да азырчы. Азыр ушунча билимдер көп. Биздин убакта билим жок болчу, биз билчү эмеспиз. Бизди врачтар аркабыздан куалап жүрө эле атыштачы. Төрөгөнгө болбойт, бүттү, муну мага албайсың деп эле. Азыр эми ушунча миңдеген, миллиондогон булактар бар. Бул киши өлтүрүү да, киши. Балаңды эле өз колуң менен өзүң өлтүрүп атпайсың, билесиздер?
эже апам тарапка да окутса болобу. Метанын аттарын билем. Аттарын билбесеңиз деле атын эле просто айтып койсоңуз эле болду. Жеке Баткенден Гүл Барчын ошонун жет атамдын атын айтып тургансың. Жет атаң ардын аттарын билбесеңер деле жет атам деп койсоңор эле билет, алар өзлөрү эле билет. Ошолорго барып тиет. Ал жок, ата эне курста алар жок. 1000 сомго анын баарын жасап бере албайм да. Бул деген аябай өтө оор, аябай серьезный техникалар алар. Эмне деп айтайын дедиңиз? Эже Алла деген сөздүн ордуна деп бирдеме айтайын деп келиптирсе Азимова. Ооба, баары жайып жаткан темалар, сабактар бар. Биз баары жатып калганбыз. Жараткандан теңир деп сурасак болобу. Мындай да, Азимова. Мындай ар ким аргандай кабыл алат. Мисалы үчүн биз эмне үчүн Алла деп атабыз, Кудай деп атабыз, Теңир деп атабыз, Жаратканым деп атабыз, Аалам деп атабыз, Вселенная деп атабыз, энергия деп атабыз, Иисус Христос деп атабыз. Дагы эмне дегендер бар. Толтура, мисалы үчүн. Анын баары тең элечи мындай. Биз бир өзүбүздүн акылыбыз жетпеген биякта бир күч бар экенин билебиз да. Бизди контролдоп турган, бизди төрөтүп жан берет экен, ошо курсагыбызда өстүрөт экен бирөө. Анан бизди өлтүрөт экен өзү каалаган убакта. Кааласа ырзкы берет экен, кааласа ырзкын алып коет экен. Кааласа бутун сындырып коет экен, кааласа көзү чукуп коет экен эстеп келе. Ушундай боякта бирөө бар экенин билебиз да. Ошону ар ким ар кандай айтышат да. Ошондон кандай кааласаңыз айтсаңыз болот. Бирөө Алла деп айтат экен, бирөө Кудай деп айтат экен, бирөө Теңир деп айтат экен. Бирөө Алам Вселенная дейт экен. Ошондон сиз кандай өзүңүзгө жакса, кандай жүрөгүңүзгө жакын болсо айта бериңиз. Главное, сиз Алла билет сизге кайрылып атканды. Ошо сүйүүнү мен келтирип берем, ошого жардам берем, ошо сүйүүңөр келгенге жардам бере алам да. Балдар ноотуп калса ата энеге сөзсүз байланышат. Айрыкча 16 жашка чейинки балдар энесинин состояниясы. Ой, рахмат Нургүл, карап атам. Азыр 4-5 мүнөт калды. Иш жүрбөй калса эле ата энеңиз менен проблема, обязательно келиңиз. Урматтуу Кореядагылар офлайн менен эле онлайн менен сүйлөшө бериңиздер, видео менен. Биз айта албайбыз качан Кореяга барабыз. Мен дүйнөнүн көп жерлерин барын кыдырып келдим. Кореяга да Кудайым буйрса балким барып каларбыз. Ооба, ниет кыла берелик, барабыз деп. Атак онлайн менен сүйлөшө бергиле. Урматтуу бир туугандар, жанагы жашоомду жаңы барактан баштаймын деген сабакка азыр сөз жазылып коюңуздар. Бүгүнкү мына 143 киши көрүп турат азыр эфирде. Ушул 143 кишинин бүт бардык тең жазылсаңыздар, эгерде ушул эфирди көрүп тургандар үчүн 1000 сомго 2 адам катталсаңыздар болот. Ал 10 000 сомдук сабак. 20 сабак. Ал деген 1 ай бою окуйсуздар. 1 ай бою. Каалаган убагыңарда кирип эле окуй бересиңер. Азыр эле төлөм жүргүзөсүңөр 1000 сомго. Сразу эле сиздерди кыздар кошуп коюшат. Мына бүгүндөн баштап эле окуй бересиздер ал сабактарды. Ал өтө күчтүү сабактар. Мындай сиздерди действительно мындай трансформация кыла турган сабактар ал. Жашоомду жаңы барактан баштаймын деген сабак ошондой темасына эле жараша, чындыгында эле жашооңуз жаңы баштай турган сабак ал. Ошондон ошого сөз катталыңыздар. Азыр номерлериңиздерди жаңы киргендер уга элек болсоңуздар, номерлериңизди тезирээк калтырып койсоңуздар, мен азыр 2-3 мүнөттөн уже эфир жабылат. Ошондуктан тез номерлериңизди калтыра калыңыздар. Эгер кимдер жетише албай калсаңыздар, бул эфир сакталат, эфирден кийин дагы номерлериңизди калтырып койсоңуздар болот. Ошондон кыскасы мен бүгүнкү сабакты жыйынтыктап коеюн. Эгерде сиздин жашооңузда вообще мындай проблемалар болуп атса, акчаңыз жок болуп атса, үй ала албай жатсаңыз, квартира ала албай жатсаңыз, кредиттен чыга албай жатсаңыз, ажырашып жатсаңыз, депрессия болуп атсаңыз, стресс болуп атсаңыз, акчаңыз кайда кеткенин билбей калатсаңыз, берекесин жоготсоңуз, сөзсүз ата энеңиз менен проблемалар бар. 100% эмес, 1000%. Ошондон эгерде ушундай проблемаларыңыздар болсо, анда жеке консультацияга жазылыңыздар. Баасы 5000 сом. 5000 сомуңуздар жок болсо, анда точно жазылышыңар керек. Себеби эгер 5000 сомуңуз жок болсо, точно анда сиздин акыбалыңыз өтө эле оор абалда. Оор абалда. Ошондон сөз жазылып, ал $100 турат. Мен жеке консультациям $100 турат. Просто азыр акция кылып 5000 сом болуп атат.
Мындан кийин андан дагы кымбат болот. Себеби бизде азыр 1 жумага чейин жеке консультациялар 1 жумага чейин орундар жок. Силер жазылгандан кийин төлөм жүргүзгөндөн кийин дагы 1 жумадан кийин анан убакыт болот. Ошон үчүн эртерээк жазылыңыздар. Азыр мынакей 1-2 мүнөттө уже жабабыз эфирде. Рахмат Калиман, рахмат. Алена же видеоңузду ыйлап жатып уктум дейт. Аябай жүрөктөн чыккан сөздөр. Рахмат Калиман, рахмат алтыным, рахмат. Алла разы болсун. Мына Калиман менде 1 жылдан бери окуйт. Өтө чоң ийгиликтер бар азыр. Өтө чоң ийгиликтер. Балалуу болуп жаткандарга татенек сөз татенек тиешеси бар. Балалуу болбой аткандарга 100% тиешеси бар. Именно тектин, ата-энесинин алардын баарын карап берем мен. Ошо жеке консультацияда эмне үчүн ошондой болуп атат? Кайсерден именно кайсерден кетти ошол үзүлдү жанагы мындай балалуу болуп бараткан энергия тамыр кайсерден үзүлүп кеткен? Ушуну айтып берем. Ооба ажет атаңызга Куран окуйсуз. Жүрөктөн чыккан ырайчылык жашоонун жан дүйнөнүн туп-тура айтып атасыз. Туп-тура айтып атасыз. Бизге ушул жан дүйнөнүн жыргалын жоготуп койдук біз. Biz миллион жоготуп койгон жокпуз. Biz алтын жоготуп койгон жокпуз. Бир машине. Biz жан дүйнөнүн жыргалын жоготуп койдук. Ошон үчүн кууруп атабыз, ошон үчүн жашообуз жакшы болбой атат. Ошон үчүн ооруп атабыз, ошон үчүн ажырашып атабыз. Жан дүйнөнүн жыргалы жок, жан дүйнө жарты, жан дүйнө ачка. Biz ошону жоготуп койдук. Сабак сонун көп киши таасирдүү болуп жатат. Аллахым разы болсун сизге. Рахмат, рахмат Асикбаева. Эже Куран окуганда арабча эмес кыргызча окусам, пожалуйста, Алла тилдин баарын Алла жараткан да, Алла кайсы тилде сүйлөсөңүз түшүнөт. Алена же жүрөккө сүйүү кириш үчүн тааныштан арылыш керек. Жаман негативтердин бүт баарын тазалаш керек. Үйдө кандай уборка кылабыз, ремонт кылабыз? Үйдө эски ускунун бүт баарын ыргытабызбы? Үйдүн баарын тазалап жуйбузбу? Ошондой эле сиздин жан дүйнөңүздүн бүт баарындагы жана хламдарды, мусордун бүт баарын чыгаргандан кийин гана ал жака сүйүү кирет. Анын бүт баарын киргизип мусордун үстүнө кирбейт сүйүү. Ата-энеге таарыныш боюнча болот, Айдана. Бетме бет сүйлөшсөк болот. Ооба 5000 сом турат. Онлайн кааласаңар, офлайн, дүйнө жүзүнүн кайсы жеринен болсо байланыша берсеңиздер болот. Анда эмесе мен азыр эфир жабайын, ата азыр өчүп калат. Калган сөздөрүңүздөр болсо, бул эфирден кийин дагы комментарийге өзүңүздөрдүн номерлериңизди жазып койсоңуздар, биздин кыздарыбыз бардыгыңыздар менен байланышып, толук маалыматтардын бардыгын тең беришет. Бардыгыңыздарга рахмат. 5000 сом кымбат эмес. 5000 сом. 5000 сомуңузду аясаңыз жүрө бербейсиз анда. Доктурга барсаңыз, дары жазып бергенде сиз айткан жериңиз жок го кымбат деп, алып келе дарылантпай, ошондой эле дарылай. Ар бир нерсени мен өзүмдүн консультациямдын баасы канча экенин билем да. Менин консультациям аябай кымбат, потому что мен ошондой 5000 сомдук сиздерге советтерди берем. Ошондуктан 5000 сом кийин айтасыз, дагы подаркаларды бересиз. 5000 сом аз экен сиздин ушу консультацияңыз үчүн депчи. Молодцы Италиядан. Сакталат. Бардыгыңыздарга рахмат айтам, ыраазычылык айтам, бардыгыңыздарга бейпүл түн. Кудай буюрса тез-тезден кирип турабыз, менин сабактарымдын баарына катыша бериңиздер, подписка кылыңыздар, лайктарды коюңуздар, TikTokко, YouTube'ка, Instagram баракчага, Facebook'та рахмат. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Бүгүн 150 киши көрдү. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык, баарыңарды мен жакшы көрөмүн. Аман эсен болуңуздар, жакшы дем алыңыздар. Тез-тез көрүшүп турабыз, Кудай буюрса. Болуп турганда.